Туугандар, ушул видеонун түбүнө ушул эжекебиздин Элсом картасын жана Сбербанк картасын калтырабыз, телефон номерин калтырабыз. Байланышып, ушул эжекеге түз жардам берсеңиздер болот. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Россия Федерациясынын аймагында иштеп жана эмгектенип жаткан биздин бир туугандар, биз Мекенчи жаштар канаты кайрымдуулук уюму кезектеги бизге кайрылган муктаж бир тууганыбызга келдик. Тактап айтканда, Талас областынын Кара Бура районуна караштуу Бакыян айылынын тургуну Алмазбеков Эркинбек болгону 20 жашта лимфома оорусу менен ооруп, бүгүнкү күндө операция, пересадка костного мозга деген операцияга өтүш керек экен жакынкы күндөрдүн арасында. Ата энеси бизге кайрылгандан биз бир күндүк сбор кылып келдик. Анан калың журтка кайрылабыз. Өтө чоң каражат керек экен, 3,5 миллион рубль. Ал каражаттын бүгүнкү күндө 600 миң рубль топтолгон, калган 2 миллион 900 миң каражат тез аранын ичинде топтолуп, ушул баланын өмүрүн сактап калуубуз керек бир туугандар. Учурдан пайдаланып, ушул Россия Федерациясынын аймагында биздин бир туугандарыбызга, мекендештерибизге, элчиликке, консульствого, миграция бөлүмүнө, кыргыз диаспорасына, кыргыз коомчулугуна, кайрымдуулук уюмдарга, фонддорго кайрылабыз. Кайдыгер карабаңыздар, камчыдан көл куралат, бириксек баары колдон келет. Ушундай эжебиздин башына кыйын иш түшүп атат экен. Кыргызстандан топтоп келген каражаттардын баары түгөнүптүр. Бир химия терапиясына 250 миң, 260 миң каражат кетип атыптыр. Ошон үчүн бүгүнкү күндө сиздерден суранабыз, 50 рубль болобу, 20 рубль болобу, ушул бир тууганыбыздын өмүрүн сактап калууга, жакшылыкка себепчи болуңуздар. Ошол бир туугандар, биз кечээ күнү ушул коомчулуктан 5 сутка сбор кылганбыз. Ошол топтолгон каражатты ушул Нурайда эжеге берип коелу. Эже ушул Эркинбектин дары-дармегин аз да болсо жумшап турасыздар. Бизди көрүп жаткан бир туугандар кайдыгер карабайт деген үмүттөбүз. Биз баардыгыбыз Аллах тааланын алдында сыноодо жүрөбүз. Эртеңкибиз аманат. Эртең кандай жашоо күтөрүн биз билбейбиз. Ошондуктан келиңиздер бир туугандар. Жакшылыкка себепчи болуп, акыреттик соопторду иштеп, эхсан садака катары ушул колуңуздардан келишинче, жүрөгүңүздөрдөн чыгышынча жардам колун сунуңуздар. Чоң рахмат, баарыңыздардан Алла миң мерте ыраазы болсун. Мынакей ошо кайрылдым элем кечээ күнү эле. Мекенчил жаштар деген Москва шаарында жалаң жаштардын тобунан турган өзүнчө группа бар экен. Бир паста ошо бир күндүн ичинде эле сбор ачып, Кудай буйрса мына бүгүн өздөрүнүн колунан келген салымын кошушуп, жардамын беришип, жеткизип беришти аманатты. Биринчиден ушул баардык мекенчил жаштар тобунун уул кыздарына баардыгына терең ыраазычылык билдирем. Баарыңыздардан Алла миң мертебе ыраазы болсун. Баардыгы биздин ушул уулубуз Эркинбек менен тең курбу жаштар экен. Өздөрү ушу мекенден алыс, ата энесинен бир тууганынан алыс жерде иштешип жүрсө дагы баардыгынын жүрөктөрүндө иман бар экен. Мына ушундай ак эмгек менен тапкан мээнеттеринен ушундай соопчулук иштерди муктаж болгондорго жардам берип келишет экен. Баарыңыздарга миң мертебе ыраазычылыгыман билдиргим келет. Ушундай жаштарыбыз көбөйө берсин. Мындан тышкары ушу баардык жалпы жумрай журтка кайрылгым келет. Кагылайын калкым, мындай оорусунун эч кимдин башына сала көрбөсүн. Мындай оорусуну башка түшсө айла жок көтөрүшкө туура келет экен. Буга чейин ушул уулубуз Эркинбекке Кыргызстан боюнча сбор ачылган, кыргыз эли колунан келген жардамын берип келишти буга чейин. Бирок ушул убакка чейин топтолгон каражаттын баардыгы операцияга чейинки эле лечениясына жетти да. Азыркы учурда ушул январь айына пландалып атат операция, каражатыбыз жетпей жатат. Андыктан ушул кагылайын калкым, кол сунганга жок дебей, баарыңыздар колдоп берүүңүздөрдү өтүнөм. Сураныч, баарыңыздар ушул колуңуздардан келген жардамыңыздарды берип, сооп иш кылып, уулубузду Эркинбектин сакайып кетишине өзүңүздөрдүн салымыңыздарды кошуп берүүңүздөрдү өтүнөм. Баардыгыңыздарга миң мертебе алдын ала ыраазычылык билдирем. Баарыңыздардан Алла таалам ыраазы болсун. Баарыңыздарга чоң рахмат. Урматтуу мекендештер, жалпы Россия жергесинде иштеп жүргөн жердештер, мекендештер, баарыңыздарга жалпы салам. Менин атым Нурида. Сиздерге аябай чоң өтүнүч менен кайрылып отурам.
Биздин уулубуз Аты Эркинбек 2019 жылдан бери ушул оору чалдыгып ошол менен күрөшүп аткан жүрүбүз. Азыркы учурда азыр биз Москва шаарында Боткинский больницадабыз. Балам мынакей азыр 2-курс химиясын алып жатат. 2-курс химиядан кийин ошо январь айында бизге пересадка костного мозга операциясы пландалып жатат. Бирок тилекке каршы бул каражат операциянын суммасы аябай биз үчүн чоң болуп атат. Ошондуктан жалпы мекендештер баарыңыздарга өтүнүч менен кайрылам. Жалпы Жумрай журтубуз күчүбүз менен ушу операцияга керектелүүчү сумманы чогултуп берүүңүздөрдү өтүнөм. Операцияга жалпы жонунан 3,5 миллион рубль керек экен, бирок азыркы учурда 600 миңи бар. Керектелүүчү калган жетпей жаткан сумма 2,9 миллион болуп атат. Урматтуу мекендештер, канча болсо дагы колуңуздардан келсе жок дебей жардам берүүңүздөрдү өтүнөбүз. Баарыңыздарга алдын ала чоң ыраазычылык билдиребиз. Ошол кылган ишиңиздердин, кылган сулууңуздарды жаратканыбыз эселеп кайтарып берсин. Дагы бир жолу баарыңыздарга чоң ыраазычылык